Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дүйнөнү калеми менен багындырган Чыңгыз Айтматовдун даанышмандыгын, зиректигин, улуулугун, залкарлыгын жазып дагы, айтып дагы учу кыйырына эч убакта жетпей келебиз. Айтматов ааламы терең, философияга бай, ар тараптуу. Дал ушул күнү 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында залкар инсан дүйнө салган. Бүгүн арабыздан кеткенине 17 жыл болуптур. Бүгін біз Алам Алпы Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык көл эл аралык форумунун вице-президенти Динара Жумабаева менен залкар жазуучуну эскерелдеп турабыз. Саламатсызбы, Динарайым? Студияга кош келдиңиз. Жалпы эле Айтматов, анын ичинде Айтматовдордун үй бүлөсү менен сиздин жакындыгыңыз, байланышыңыз бар экен. Ушул эл аралык Ысык көл форумуна вице-президенттикке чейин форумга мүчөлүк кылып бир катар иштерде, маданий, адабий иштерде сиз активдүү болуп келиптирсиз. Деги эле жолуңуз, тааныштыгыңыз кандай башталган, ошондон баштайлычы. Рахмат эми эфирге чыгарганыңыз үчүн. Айтматовдордун үй бүлөсү менен байланышыбыз уже 14 жылдан бери келатат. Биздин уюмубуздун президенти Аскар Ченгизович Айтматов, улуу жазуучубуздун уулу болот. Эми биринчиден бул вице-президенттикке келиш үчүн мен юрист болуп иштегем көп жылы форумда. Андан кийин Аскар Ченгизович чечим чыгарды, сиз эми вице-президент болгонго татыктуусуз, канча жылдан бери иштеп келатасыз деп. Ошондон бери эми иш багытым форумдун ичинде. Ысык көл эл аралык форумунун негизги миссиясы, максаты кандай? Себеби дегенде бул 80-жылдары залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов өзү демилгелеп, өзү негиздеп, анан Ысык көлдө ушул дүйнөнүн бир катар абройлуу лидерлерин дагы башын чогулткан, ошол эле адабияттагы алыптарды чогулткан. Бүгүнкү күндө ошол башталган миссияны канчалык бул форум улантып келатат? Эми өзүңүз билгендей эле биздин көрмандар билгендей 1986 жылы Чыгын Стөрөкулович өзү баштаганда бул форумду. Албетте ал кезде бир эки система бар болчу. Совет Союзу, анан баягы Запад. Батыш өлкөлөр. Эми биякта деген Чыгын Стөрөкуловичтун өзүнүн жанакы дипломатиялык миссиясы бар деп ойлойм да. Өзүн баягы ушунча көрөгөч болгон киши экен да. Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп турган кезде. Да, элчилиги көп болду. Эми деген мындай чоң интеллектуалдык форумдарды балким ушундай эле бир адамдар ачыш мүмкүн да деп ойлойм да азыркы заманда. Ал кездеги өзүнүн ой максаттары деген аябай көрөгөч инсан болгон үчүн 10 жыл мурун көрүп койгон экен да. Анткени ошол жылдары көтөргөн суроолор азы дагы бар. Актуалдуу болуп атат. Эми мисалы биз алсак, азыркы биз башкарган форум. Чыгармачылыктын даңазылыгы негизинде келатабыз азыр. Анткени деген бул жазуучубуз 2 жолу өзүнүн форумун алып барган. 97 жыл болгон, 2-нчи жылы. 3-чү форумду биздин Сооронбай Шарипович алып барган. Анда деген 25 мамлекеттен биздин конокторубуз келген. Ошону менен азыр кичине бир аз тынчып калды. Антпеш керек эле, конечно. Анткени деген 95 жылдыгында да биз күткөнбүз, бир форумду кылсакпы деп. Алды болбой калды, бирок мамлекет тараптан бизге деген сунуш болду. 100 жылдыкка даярдык көрөлүк деп. Анан ошогон даярдыгыбыз, конечно, кылып келатабыз акырындан. 3 жылдан кийин, 3 жылдан кийин болот эми. Ошо күндөргө эми биз даярдык көрсөк, конечно, абдан жакшы болот эле. Ошого чейин иш-чараларыбыз эң көп. Бул биздин Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын даңазалап бүтпөстөн биздин Кыргызстандын эң көп инсандары бар. Жазуучулары бар. Ошолордун чыгармаларын деген биз деген даңазалоого дагы даярбыз. Анткени биз деген чет мамлекетте Чыңгыз Айтматов атындагы борборлорун ачып келатабыз, китепканаларды ачып атабыз. Ошолорго биздин эми инсандардын чыгармаларын алып барсакпы деп багытыбыз бар, максатыбыз да бар, ишибиз да бар. Сиздердин эл аралык фонддун бирикменин негизги максаты бул Айтматовдун чыгармачылыгын популярдаштыруу менен биргеликте
анын идея катары мурас кылып таштап кеткен ушул бир катар чыгармаларын бүгүнкү күндө эми дүйнөнүн дээрлик 165 тилине которулган, дүйнөдө абройлуу таанымал инсан, бирок деген менен анын аты эч убакта өчпөйт, бүткүл дүйнөдө Айтматовду ким экенин билет. Бирок ошентсе дагы аны андан ары татыктуу уланып кетүү максаты сиздердин бирикмеге туш келип турат. Ушул өңүттөн алып карап көргөндө бир гана форумду өткөрбөстөн ушул жыл бою кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? Башка мамлекеттерде балким маданий, адабий алакаларды чыңдоо багытында. Эми баягы биздин форумдун негизги азыр иши мындай болуп атат да, азыркы заманда деген биз деген жанакы борборду ачып тим болбостон биз деген биздин театр опера балети менен, Малдыбаев атындагы театр опера балети менен биргеликте гастролдорду уюштурганбыз 95 жылдыгына. Анда деген канча деген шаарларга барып келдик. Екатеринбург, Чебоксары, Казань, Москвадан коюп атабыз. Жанагы Материнское поле деген жерине деп айтылат да. Саманчынын жолун Саманчынын жолун деген бир актылуу спектаклин алып барып көрсөтүп атабыз. Балет деген биздин жогорку турган деңгээлибиз го, маданияттуу деңгээлибиз. Ошондуктан Россия өлкөсүндө деген абдан жакшы тосуп алышты бизди. Ал тим болбостон биз деген медалдарды чыгарганбыз. Чыңгыз Айтматов атындагы көп медалдарды чыгарып, 19-жылдан баштап ушул малга чейин белгилүү инсандарга, коомдук ишмерлерге, мамлекеттик ишмерлерге, жазуучуларыбызга, драматург, скульпторлорубузга, сүрөтчүлөрүбүзгө дейин тапшырып келатабыз. Медалдын макамы дагы эл аралык Айтматов атындагы алтын медаль. Кандай иш жүргүзгөндөргө, кандай салым кошкондорго тапшырылат? Айтматов медалына татышы үчүн эмнелерди аткарып жасаш керек? Эми бияка деген Чыңгыз Айтматовдун эле эмесине байлабастан бизде деген көп белгилүү инсандарыбыз бар да. Эми ошолордун деген эмгегин биз баалап, ошого деген биз карап, ошолор менен чогуу иштеп, анан эми төш белгисин тапшырып атабыз да. Көп инсандарыбыз бар. Айтматов бизге калтырып кеткен бир катар мурастар, анын ичинде эң негизгиси гуманизм, айкөлдүүлүк, бир катар гумандуулук багытындагы идеялар. Анын ичинде биз күн сайын айтып жүргөн адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген бир керемет асыл сөз бар. Мына ушул адамдык асыл парасатка татыш үчүн, гумандуу идеяларды андан ары колдош үчүн ушул Айтматовдун чыгармаларындагы негизги асыл ойлорду жаш муун арасында жайылтыш үчүн сиздер эмне иш кылып атасыздар? Биздин форумдун иштери көп эле, анткени биз деген азыркы заманда мектептер менен иштейбиз эң биринчи. Өзгөчө өсүп келаткан муун арасына жайылтуу маанилүү. Албетте, ошондон баштабасак биздики андан кийин иштеш кичине оорураак болуп калат эмеспи? Жанакы бала бакчадан баштап биз ошолор менен чогуу иштеп, мектептен баштап ошо 10-класска бүткө чейин биз эмне деген иш-чараларды алып барабыз, конкурстарды алып барабыз. Кичинекей мындай бир аңгемелерди жазып беришет балдар. Ошолорду биз сыйлашыбыз керек. Ала деген спектакльдерин коюп беришет. Жылда, ар бир мектептен бизге деген чакыруу болуп, биз ошо баягы жюринин составында иштеп, балдарды дагы мындай моралдык жагынан деген колдоо көрүшүбүз керек да. Ошентип эле келатабыз. Биздин университеттерде канча деген симпозиумдар болуп атат, конференциялар болуп атат. Алар менен тыкыз байланыштабыз. Ошон үчүн биз ойлойбуз да, ушул бизге ушундай бир гуманизм өзүнүн баягы максаттарын таштап кеткен биздин жазуучубуздун эми таркатуу багытында ошолордун менен чогуу иштегенге эми аракетибиз өтө эле чоң да. Анан биздин президентибиз Аскар Чыңгыз Айтматов өзү да дипломат да. Өзү да элчиликтин статусу бар. Өзүнүн тиги жолдоштору, достору, катыштары эң көп. Мисалы, бул биздин илимий академиябызда, көп университеттердин ректорлорунда,
Анан иштеш оңой, иштей билип туруш керек. Бизге, конечно, даңазалоо кылыш керек. Ошол бизге калтырган мурастарын, ой бактарын баарын биз эми ишке ашыранга аракет кылып келатабыз. Чыңгыз Айтматовдун эстелиги бир катар мамлекеттерде ачылып атат. Мына жакында эле Европада, тагыраак айта турган болсок, Рим калаасында ачылды. Бардык жолу Римге алып барат дегендей. Эмне дейсиз, мына ушундай айкелдердин эстеликтердин ачылышы канчалык маанилүү? Эми маанилүү деп ойлойм, анткени деген эми киши бул биздин инсаныбыз белгилүү болгондон кийин бул бренд болуп калбады, Кыргызстандын бренди. Ал үчүн брендтин үстүнөн иштеш керек экен. Эми ар кандай Чыңгыз десе кыргызды, кыргыз десе чыңгызды тааныйт. Таанып атпайбызбы? Ошондуктан айкелдер тура берсин. Ал деген эми тарых үчүн жакшы нерсе да. Китептер менен кошо айкелдер боло берсин, ошондой тапшырылган медалдар боло берсин, ыраазычылык каттары боло берсин. Деле көп нерсенин баарын чара келиш туура келип атат да бизге азыркы заманда. Анткени деген бул заманбапта кичине бир технологиябыз өзгөрүлүп, астыга жылып, жанакы искусственный интеллект деген нерселер чыгып атат го. Эми ошо балдарды деген бир аз китептен алыстап атпайбы азыркы заманда. Эми ошол үчүн деген кичине биздин да салымыбызды кичине көбүрөөк кошушубуз керек. Ар бир инсан, ар бир Кыргызстандан жараны билгенден кийин Чыңгыз Айтматов биздин деген эми Кудай берген эле бир инсан болуп калбадыбы? Ошондуктан албетте окушубуз керек китептерин. Баягы көп азыркы жаш балдар кичине мындай бир iPad, iPhone'дорго кирип, планшеттерди менен болуп атпайбы? Технология менен. Технология өзгөрүлүп. Эми ошого карасынан биз дагы YouTube'га да чыгып атабыз. YouTube'га чыкканга мажбур болдук. Анткени бизден мурун чыгармаларын демек YouTube каналдарга алып чыгып атасыздар. Чыгып атабыз. Мына бүгүнкү дагы күндө көркөм окуусу да болду. Жакшы видеолорун таркатганга аракет кылабыз. Биздин YouTube каналга кирсин. QR кодду мен албетте таштайм. Эми эмне деп айтайын? Азыркы заманда деген только эле китептерин окуш керек болуп калды. Даже ошо эми убакыты жок болсо дагы балдардын, кыздардын, баягы биздин окуп келаткан инсандардын убактысы жок болсо дагы эң жокто YouTube'дан угуп коюш керек да, карап коюш керек. Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасы болбосун бир жолу окуп коюп, окудум деген бул өтө чоң катачылык экен да. Себеби мен өз башыман билем, мектеп курагында окуп жүргөндө, мектеп программасында окуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын мисал алалы, биринчи мугалимди кабыл алуу, ал куракта башка, студенттик мезгилде башка. Азыр кадимкидей мындай бир жашоого улуттуу көз караш менен карап, токтолуу, билүүлүү болуп, кадимкидей бала тарбиялап калганда жанагын окуган такыр башкача кабыл алат экенсиң да. Анан мисалы Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасын болбосун кайталап окуй бергиң келет. Себеби ар бир окуганда башкача кабыл алуу, башкача ой жүгүртүү дегендей. Сиз эң көп окуган чыгармасы кайсыл чыгармасынан көбүрөөк таасир аласыз? Турмушта философия катары көбүрөөк колдоносуз, балким ошол чыгармадагы бир учкул ойлорду. Эми Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасы маган эң жакын. Мындай бөлүп кароо мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес экен. Эми Саманчынын жолу, албетте биринчи мугалим Жамиля, кылым каратар бир күн. Ошол эң өзгөчө жакшы көргөн нерсем. Анткени көп жактардан мени сурап калат, өзгөчө бир деталдуу суроолор болот эмеспи? Канчанчы жылы болду эле, кандай тиги герой бар эле дегенде, ошонун баарын билиш керек. Бирок мен өзүм жакшы көрөм аябай. Ошол чыгармаларым маган деген бир дем берип, мен да өзүм сүрөт тартканга да аракет кылып атам. Айнеке тартам, витражное искусство деп коет эмеспи? Ал выставкалар болгон Ташкентте бир эки жолу болду. ШОСтун негизинде, ШОСтун площадкасында. Алкагында. Кудай буюрса ушул күздө Центр народной дипломатии деп коет, ШОСтун алдында бир центрибиз бар. Ошол дагы бир выставка кылалып дейт, көргөзмө. Демек сиз сүрөт да тартат турбайсызбы? Сүрөт тартам. Сүрөт тартып, бул жакта бизде мамлекеттик тарых музейинде болгон бир жакшы көргөзмөм былтыр деген 8 мартка карата. Бул өзүңүздө калыптанган бала кезден берки өнөр талант болдубу же ошол
Айтматовдун чыгармачылыгынан таасир болдубу? Жок, кичинекей чагымдан эле тартчумун. Анан бирок эми папам айтып калды, юрист болгун деп. Сүрөтчү болсуң, өзүңө болушуң керек. Иштегиндин үстүнөн техникаңды тиги өзгөрт мындай разработка кылган дегендейчи. Иштеп чыгып, иштеп чыгыш керек. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, конечно, дем берди. Ошо менен анан мен тиги сүрөттөрүм аябай көп. Эмкиде көргөзмө болсо, албетте силерди да чакыранга. Жакшы. Динара айым, эми бүгүн биз Айтматовду эскерүү деп атабыз. Кайрадан теманы ошол Чыңгыз Айтматовго бура турган болсок, адам тууралуу айтылып атканда, адам тууралуу кеп болуп атканда, эскерилип атканда ал адам эч убакта өлбөйт да. Биз менен жашай берет, ал өлүп бирок жашай берчү өмүр бар дейт го. Демек тирүү. Бүгүнкү күндө канчалык биз ушул Чыңгыз Айтматовду кыргыздын татыктуу уулу катары даңазалап, кастарлап, жайылтып, таанытып, популярдаштырып келатабыз. Эми Чыңгыз Айтматов биз менен жок болгону уже 17 жыл болду. Эми баягы убактысын алып келсең көп деле эмес, бирок аз дагы эмес. Анан деген биздин ошо бир максатыбыз болсо, бир милдетибиз болсо, ушул кишини унутпас үчүн көп бир иш-чараларды алып барганга аракет кылышыбыз керек да. Анан эми бул кишинин баягы көрүгөч жерлерин биз эми билип атабыз го азыркы заманда. Ошого карабастан эми даңазалоого, конечно, тим болбостон мамлекет тарабынан көп бир басым болсо деп ойлойбуз да. Жардам берсе деп. Анткени деген анча-мынча форумдары өтпөй калды. Бизден ойлодук элек ошо 95 жылдыга да бир жакшы форум алып барсакпы деп. Эми 100 жылдык келатат, 3 жылдан кийин 100 жыл азыр бат эле өтүп кетиши мүмкүн. Анан ошон үчүн деген 100 жылдыкты деген эми дүйнө жүзүнө тарата жакшы бир форумду алып барсакпы деп багытыбыз бар. Ошогунда пландарыбыз бар. Биз дагы бул мамлекеттин оргкомитетине да киребиз. Бизге деген суроолорун да коюшкан. Биздин дагы өзүнүн баягы предложение, максаттарыбызды коюп атабыз. Сунуштар бар, сунуштарыбыз бар. Анан эме деп айтсак, ушундай баягы сиздин телевидение аркылуу таратса, ушундай бир жакшы сөздөрүн баягы күндө киши болуш үчүн деген баягы оор деп жазылды. Адам үчүн күн сайын эң кыйын адам болуу, ошону деген баягы даңазалаш керек. Эми ушул калтырган өзүнүн мурастарын биз. Чыңгыз Айтматовдун үй музейи бар, Атабейт мемориалдык улуттук комплексте мына атасы Төрөкул Айтматовдун жанында бейити бар. Өлкөгө кайсы лидер келбесин, кандай бир жогорку даражалуу, абройлуу мейман келбесин, сөзсүз ошол жака барып, элесине таазим кылып, гүл коюшат, анан үй музейине барышат. Бүгүнкү күндө ушул үй музей Айтматовдун сиздердин Ысык көл форум менен канчалык биргеликте иш алып барып, ушул таанытууда, популярдаштырууда чогуу кызматташып келесиздер? Эми ал музей менен албетте биз дайыма иштейбиз чогуу. Анткени биздин канча бир меймандарыбыз келбесин, сөзсүз ал музейге да алып барабыз, Атабейитке алып барабыз. Бирок бул жылдан жылга келаткан эле бир жол болуп калбадыбы? Эми бизден ойлот элек ошо Чыңгыз Айтматовдун атындагы бир жакшы конгресс холл болобу, же бир чоң борбор болобу, мамлекеттик борбор болсо деп биз ойлоп атабыз да. Анткени деген эми Кыргызстан ушунча өнүгүп келатат азыркы заманда. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич көп басым кылып атат. Маданий жагы, спорт жагы, илимий, билимий баарын көтөрүп келаткан моментте биз эми ойлойбуз да, ошол моментте биздин дагы центрибиз ачылып калса деп эми бар ойлорубуз. Ойлор ишке ашсын. Сизге рахмат келип маек курганыңызга. Урматтуу телекөрүүчү, ЮНЕСКО Айтматовдун чыгармалары көп басылган классиктердин бири деп тааныган. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, көптөгөн өлкөлөрдө бир нече ирет чоң тираж менен чыгып келет. Бүгүн Айтматовдун арабыздан кеткен күнү биз улуу залкар жазуучуну Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык көл форумунун вице-президенти Динара Жумабаева менен эскердик. Саламатта туруңуздар.